Кыргызстан аябай жагып атат. Кытайда төрөлүп өскөн абдан кызыктуу коногубуз Айбул агайым. Кош келдиңиз. Иә. Азыр кайка барасыздар? Азыр офиске барабы же каяка? Сиз каяка десеңиз. Жүрөк үчүн болгон зонтторду Ооба. импорт кыласыздар Кыргызстанга. Шыңжыңдын орду болсо, Гонконгдун жанында, Гуанчжоудун жанында. Кыргызстандан товар алып, жүктөп эметкен кишилер такыр билет да ал шаарды. Кытайда азыр саламаттыкты сактоо министрлиги деп аталбайт. Анан 10 миллион берди да жумадан кийин. Ал үчүн мен ура болуп бүт шаарды сатып алчудай болдум да. Акча маселеси чечилди. Достор, комментарийге жазабыз, кимиздин сүрөтүбүз жакшыраак болуптур. Албетте мен жеңет болушум керек деп ойлойм. Бул көйгөй ар бир үй бүлөнүн башына келиши мүмкүн. Кыргызстандагы эң актуалдуу оорулардын бири бул жүрөк кемтиги. Статистика боюнча 100 бала төрөлсө, анын бирөөсү ушул оору менен төрөлөт. Бул 1% достор. Жүрөк оорулары тубаса болгондон тышкары жашоо жагдайларынан улам дагы пайда болушу мүмкүн. Башкача айтканда, мындан эч ким корголбойт. Жүрөк ооруларынын операциясынын баасы $8,000 жогору турат. Бул сумманы ар бир үй бүлө таба албайт. Бул чыгарышта өз командасы менен бирге 300дөн ашык жүрөк оорусу менен жарыккан балдарга экинчи өмүр берген инсан менен тааныштырам. Жана мунун баары толугу менен бекер. Саламатсыңарбы достор? Бүгүн бизде конокто Кытайда төрөлүп өскөн, бирок акыры өзүнүн кичи мекенине, өзүнүн анык мекенине кайтып келген абдан кызыктуу коногубуз Айбул агайым. Кош келдиңиз. Иә. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Жакшы. Кыргызстан аябай жагып атат. Канча болду бул жерде жүргөнүңүзгө? Январь, 10 январда келгем. 4 ай болуп калыптыр. Бул бирок биринчи жолу келишиңиз эмеспи? Жок. 2016-жылы биринчи жолу келгем. Андан бери келип кетип турабыз. Мен негизи көпүрө болуп калдым да. Кыргызстан менен Кытайдын арасында. Азыркы учурда Айбул агайдын командасы менен, командаңыздар бар да, бирге бул жакта баягы протездер, зонттор, жүрөк үчүн болгон зонтторду импорт кыласыздар Кыргызстанга. Андан тышкары социалдык акысыз жүрөк оорусу болгондорго тейлөө көрсөтүп кетет. Кытайдык медиктер менен бирге операция кылып кетесиздер, акысыз кылып кетесиздер аны. Билгениме караганда Кытай сиздин демилгениңизди колдоп, жылына онкология оорусу үчүн $150,000, ошол эле жүрөк оорусу үчүн $70,000 тегерегинде акча акысыз операция кылып бергенге бөлүп берип атыптыр азыр кыргызстандыктарга. Онкология болсо мындай да, бул мамлекеттик Кытай мамлекетинен курулган эл аралык проект. Ошол проект болсо биз жакта аябай өнүккөн, аялзаттардын рак ооруларын алдын алуу үчүн рак шейитки маткинин текшерүүсүн тартиптерин өздөрү куруп болгон да. Анан ошол тартипти чет өлкөгө таратсак, мисалы Кыргызстанга же Орто Азиядагы башка өлкөлөргө ошол тартипти жеткирсек, алар ошол тартип боюнча ар бир айымды бирден текшерип чыкса, анда балким эң акыркы оору болуп же каза болуп калган жерге жеткирбей эле алдын алсак болот, анан көп чыгым кетпейт деп ошол идея менен бул проектти курган. Бул жыл сайын эмес. Бул негизи 3 жылдан 5 жылга чейин бир болот да. Ошонун барышында анан Кытайдын профессорлору бияка келип командасы менен онкологияга ошол өздөрүнүн билимин жеткирип, анан бияктын абалдарын дагы ээлеп, Кыргызстанда эмне бар экен, бизде эмне жок. Анда бизде жок нерсени Кыргызстандан бизге тартсак болудай. Кыргызстанда эмне жок, кемчил, жетилбеген. Анда бизде даяр болсо, биз жеткирели. 3 жыл биз Кытайдын границасынан чет өлкөгө чыга албай калдык. Чет өлкө менен байланыштар үзүлүп калып, жардам бергибиз келет. Оорулар да кайрылган, бирок шарт болбой калды да. Быйыл болсо, биздин план болсо, ушул айда биз Кыргызстандан 10 баланы тандап кетебиз. Ата-энеси менен бирге алып алып, визаларын бүтүрөбүз, жол киресин биз төлөп беребиз, самолет менен Кытайдын Нанжиң деген шаарына алып барабыз. Нанжиңден операция жасатабыз. Операциянын чыгымы, жол киреси, визасы. Анан операциядан бүткөндөн кийин, айыккандан кийин ошол шаардагы жогорку окуу жайларына алып барып, бакчаларына алып барып, Кыргызстанда жок жерлерге алып барып, ошол балдардын идеяларын
Же болбосо келечекте мен ким болсом болор, ошол жагынан биз кичине күч кубат берели деп ошол. Баягы жүрөгү ооруган балдардан тандайт экенсиздер да. Биздин маек алынганча Айбулак айымдар менен бирге Акыл Блэк деген ини коллегам Айбулак айымды азыр башкача күнүмдүк жашоодогу иш чараларын ачып кеткенге аракеттенет. Азыр кайка барасыздар? Азыр офиске барабы же каяка? Сиз каяка десеңизчи. Достор, биз Айбулак эженин иштеген жерине келдик. Айбулак эжекебиз мынакей ушул жерде иштейт экен. Сонун кылып ичин жазып аптыр. Өзүнчө эле деловая, өзүнчө эле крутая. Рахмат. Эмне кылып атасыз азыр? Азыр болсо биз келерки айда Кытайдан профессорлор келет. Кыргызстандын онкологиясында рак шейтки матки боюнча 1000 аялды текшерип чыгат да. Текшерип чыгат. 1000ден 1500гө чейин. Аларда HPV деген вирус барбы жокпу? Ошону текшерүү керек да. Эгер эртерээк билинип калса же башталганын билген болсо, бат эле дарылап эле аяктырып коет, анан ракка өтүп кетпейт да. Бул баары ракка айланганга чейинки акыбалда экенми? Анан ушул кыймыл аркылуу биз онкологияга же Кыргызстанда ушул тармакта иштеген врачтарга кантип ушул вирусту текшерүү керек, кантип алдын алуу керек. Биздикилер билбейби? Биздин доктурлар текшере албайбы ал вирусту? Же аппараттары жокпу, же илими жетпейби? Кээ бир аппараттар жок да. Мен азыр болсом ошол керектүү аппараттарды баарын онкология менен сүйлөшүп чыккам. Бул керектүү аппараттын тизмеси бирок Кытайча жазылган. Мен азыр эмне бар, эмне жок ошонун баарын дайындап Кытайга жөнөтөм да. Кыргызстанда жок аппараттарды. Мисалы мындай аппараттар бар. Жаткырып алып текшере турган. Булар Кытайда бар. Ошон үчүн Кытайдан профессорлор ушуларды өздөрү алып келет да. Анан барларын мен азыр кереги жок, биз дайындап коебуз деп ошентип сүйлөшөбүз. Ошону алдын айтып коюш керек. Эмне үчүн бизде ушул аппараттар мындай жок же аябай аз? Бул кымбатпы же табыш кыйынбы? Эмнеден негизги себеби эмнеде? Менче эки мамлекеттин медицина тармагындагы системасы окшобойт да. Мисалы бир жагын байкадым. Кытайда клиниканын ичинде мисалы авария болуп бир киши жарадар болуп барган болсо, анда рентген болобу, УЗИ болобу, же эхо болобу, ошонун баары ошол бир клиниканын ичинен баары бар да, текшерилип эле бир этаждан текшерилип эле анан операция кылабы же эмне кылат, ошо менен кетишет да. Бирок тескеринче Кыргызстанда бир клиникада баардык аппарат толук эмес да. Бирөөндө УЗИ бар, бирөөндө рентген бар. Анан ошол авария болуп аткан киши Темселеп басыш керек очередь алып. Кыйналып баратса дагы биринчи тешке барып, биринчи клиникага барып, муну текшеринет, анан күтүп атып, анан экинчисине барып, ошентип кээ бир кезде убакыттар өтүп кетет да. Ошон үчүн ошол системаны байкадым. Системага макул башка экен. Эмне үчүн ушул аппараттарды мындай сатып алып, колдонуп, биздин элдин ошол вирус бар экенин алдын ала билип, рак менен мындай күрөшүү иштери болууга эмне мындай тоскоолдук болуп атат болду экен деген да. Мисалы сер сыяктуу эле биздин өкмөт делеби, билем, частный клиникалар делеби эмнеге ушуну мындай пропаганда кыла албайт? Ошо көйгөй балким аппараттар кымбатпы же ошондой ойлонгон кишилер азбы? Аппараттар кымбат, анан өкмөттөн көп колдогонго көп акча бөлүнүшү керек. Мүмкүнчүлүгү болмойт. Анан жыл сайын акча бөлүнүшү керек да. Анан аппарат менен акча менен эле бүтө турган иш эмес. Аппарат болгон менен ошону түшүнүп иштетүүгө доктурлардын өздөрүнүн өнөрү күчтүү болушу керек. Ошон үчүн бул акча менен эле бүтө турган иш эмес да. Демек, рак менен каршы күрөшүүдө, онкологиялык оорулар менен каршы күрөшүүдө эң негизги принцип бул ошол эрте диагноз коюу экен да, чем өзүн дарылаганча алдын алуу. Алдын алуу. Ошол профессорлор эми кимдерди текшерет? Же бул силердин өзүңөрдүн бир организацияга мүчө болгондорбу же кимди кантип тандап аласыңар? Аны биз тандабайбыз. Биз силер аркылуу деле реклама кылалы. Анан онкологиядан дагы реклама кылабыз деп атат. Аял зат болсо болду. Кыздар, аялдар келе берсин.
Көп болсо биз болушунча көбүрөөк текшерткенге аракеттенебиз. Жок, өзүнөн мындай шектенет го, мен ушундай оорум бар Жок, окшойт деп шектенбейт. жүргөндөрбү же мындай мен ден соолук жакшы, бирок текшерип коеюн деп деле десе келе берет. Боло берет. Жакшы экен. Достор, ошондуктан Нурлан Мирзаматов жана Акылбек инстаграмынан да карап тургула, балким биз дагы жаңылык чыгарабыз, ушул профессорлор келип текшерип баштаса. Кытайда кыргыздар канча жашайт негизи? Кандай жашайт? Кыргыздар негизи чынын айтсам биз Кытай мамлекетине аябай ыраазыбыз да. Анткени азыр айыл жеринде малдарды багып, биякта кыргыздардай жашап жүргөн кишилер бар. Бирок алардын жашоосу кичине жеңилирээк да. Анткени өзүнүн малын бага берет. Анан көп тиги чек ара районунда жашайт да. Ошон үчүн бир жагынан малын багат, дагы бир жагынан ошол чек ара райондун коопсуздугуна кичине маани берип караштырат да, мал баккан. Ошон үчүн мамлекет ай сайын ушул малчыларга 2600 юандөн айлык берет. Бул айлык катары алып жүрүшөт, андан тышкары малынан дагы акча кылышат. Ооба. Андан тышкары бул кишилер эгер ооруп калса, клиникага барып операция жасатабы же дары алабы, негизи мамлекеттен 90%дай көтөрүп берет. Өздөрү 10% эле төлөйт да. Аябай жеңилдетти. Анткени Кыргыз дагы Кытайдын бир улуту болот, аз сандык улутка кирет да. Ушул аз сандык улуттун өзүнүн маданияты дагы сакталып калсын деп Кытай мамлекетинен жыл сайын манасчыларга айрымча айлык берет. Аларды уюштуруп дагы көп билим ашыруу деген проекттер уюштурат, программалар болот. Анан өзүмдү бирден туруп айтып келем. Мен дагы ошол Кытайдын жардамы менен шүгүр азыркы ушул күндү көрүп атам да. Атайын мактаган жерим жок, бирок мен чындан кээ бир кезде ойлоп калам. Мен Кытайда төрөлүп деле жакшы болуптур экен. Кытайда өсүп көп нерсени көрдүм, көп нерсени үйрөндүм деп. 1984-жылы төрөлгөнсүз? Ооба. Кызыл суунун аты Кызыл суу Кыргыз автономдук областы. Бул областтын өзүнүн борбору шаары болсо Артыш болот да. Мен Артыш шаарында төрөлгөм. Төрөлгөн кезде 2 килограммга жетпей төрөлгөм. Аябай кичинекей кемпирдей болуп төрөлгөм да. Себеби мен өзүмдүн энекем өзүнүн ушул жүрөгүндө тешиги бар болуп төрөлгөн да. Тубаса жүрөк оорусуна чалдыккан. Анан мен төрөлөрдөн мурда мамам атама турмушка чыгаардан мурда бир операция жасатыптыр да, Пекинде. Ал кездеги техника жакшы эмес. Бирок бүт Кытай жүзүндө ошол Пекинде эң жакшы жасай турган жер да. Ошол жака барып жасатканда жүрөк сол жакта. Арт жак далысын оюп туруп, ачып туруп, дүмүнөн жаткырып. Анан ошол ачык жерди тигип, жамап туруп, кайра далысын кайра жаап, анан бириктирип койгон да. Бирок кийин мени төрөгөн кезде көп басым болуп, анын үстүнө Кызыл суудагы абасы, тоосу бийик жер. Ал жерден аба жетишпегенби же басым болгонбу? Мен төрөлгөндөн кийин ошол жамап койгон жер ачылып кетиптир. Кайра ачылып, 96-жылы бир кармады, аябай коркунучтуу кармады да. Бүт денеси көк болуп кеткен да. Атам, мамамды ошол кезде кайра Пекинге алып барып, кайра ошол клиникага алып барып операция жасатты да. Операциясы жеңиштүү болду. Анан биз жыл сайын барып текшерине турган болдук да. Энекем барып текшеринет. Анан биз кыздарыбыз да кандан калып калды, ошону изилдеш керек деп биз дагы жыл сайын барып текшеринип жүргөнбүз. Барып келип жүрүп, врачтардын көп айткан сөздөрүн угуп жүрүп, мен ошого кызыгып калгам да. Мисалы, мен жакшынакай үй бүлөдө өсүп чоңойгонмун. Ата-энем билимдүү, айлыгы бар. Анан тилди билет, Кытай тилди жакшы билет. Анан ички Кытайда кандай киши керек болсо өзүнүн каналдары менен бат эле таап коет да. Ошон үчүн бизге мындай оору болгондо бизге оор деле келди, бирок биз аны жеңе алдык да, бизде мүмкүнчүлүк болду. Бирок ошол айылда жашаган кишилер биринчиден өмүрүндө шаарга барып көрбөгөн кишилер көп да.
А сиздин учуруңузда эмнеге андай мүмкүнчүлүк болду? Сиздин атаңыз кандай өкмөттө иштейби эле же ошол райондо иштейби эле? Атам ошол Кызыл Суу Кыргыз автономдук областта чоң болуп иштеген да. Элдин баары билет. Негизи бүт шаарды башкарган киши болгон да. Шаардык губернатор да? Ооба. Ошол үчүн сизде мүмкүнчүлүктөр бир аз ошол кезде барып операция кылганга мүмкүнчүлүк болуп калган. Болбосо жөнөкөй калкта андай мүмкүнчүлүктөр болбошу мүмкүн. Мүмкүнчүлүк жок. Көзү деле жетпейт. Мисалы, ошол учурда Кызыл Суунун өзүндө мындай операцияны жасап бере албайт. Жасай албаганда анда сөзсүз кача берет. Урумчиге баргыла, жок дегенде. Андан Урумчи жасай албай калса, Пекинге барыш керек же Шанхай деген шаарга барыш керек деп жазып берет. Анда бул байкуштар карапайым кишилер, алар тил дагы билбесе, колунда акчасы болбосо, анан баягы барып көрбөгөн шаарга кайсыл тешикке барып кимди издейбиз, ал башоордон койчу. Кудайдын бергенин көрөлү деп ташталып калат. Анан кээ бир балдарды эгер ошол кезде операция жасалган болсо каза болбойт. Ал кийин дагы элге жараган бир киши болуп чыгат. Ошолорду ойлоп, биз кайра ушул кайрымдуулук ишти баштап алдык да. Менимче азыр Кыргызстандагы кайрымдуулук жумуштарыбыз эми эле башталып атат да. Анткени ковид мезгилинде 3 жыл токтоп калдык. Быйыл май айынан баштап биз чындыгы иштеп баштайбыз да. Бул айда биз 10 баланы алып кетебиз. Буюрса августта же сентябрда Кытайдагы профессорлор командасы менен бирге Кыргызстанга келет. Бияктан операция жасайт. Анда биз көбүрөөк жасаганга аракеттенебиз да. Анткени булар келип жасаганда бияктагы врачтар дагы көрүп үйрөнөт да. Биз баратканда деле врачтан экини тандап алып кетебиз. УЗИден, анан операция жасаган врачтан. Түпкү максат ушул техникалар, ушул өнөрлөр Кыргызстандын өзүндө калсын, анан өнүксүн. Врачтын деле деңгээлдери бирдей эмес да. Врачтардан Кыргызстанда менин билишимче мындай жасай алган киши 10го жетпейт. Менин билишимче. Ошон үчүн санын көбөйтүү керек. Мисалы, Кытайда 1,5 миллиард киши жашайт. Ошонун 1% оорду дейли, жүрөк боюнча оорду. Күндө стенд коюлуш керек. Анда ошол калктын 1%-ын эсептеп көргүлө, канча киши? 15 миллион. 15 миллион киши ооруса, 15 миллион кишинин операциясы. Аларды врачтар жасайбы? Күнүнө 20-30дан операция болуп турат. Практика аябай көп болот. Практика көп болгон сайын алар түшүнүп, аны сайын билип, өзүнүн жумушун тың жасагыдай болот да. Биякта практика аз болуп атат. Ошон үчүн жаңы билимди тапканга, ойлоп, изилдегенге практика аздыгынан шарт жок болуп калып атат да. Ошон үчүн билгендер, таап койгондор биякка түз жеткирип койсо, бияктан өздүгүнөн өнүгүп, кыргыздар чет өлкөгө чыгып жүрбөй, Кыргызстандын өзүнөн эле айыкканга мүмкүнчүлүк болот эле да, шарттар жаратылып. Сиз окууну ошол Кызыл Сууда эле окудуңуз, мектепте? Кызыл Сууда окуп, орто мектепке чейин Кызыл Сууда окугам. Орто мектептин биздин 7-класстан 9-класс толуксуз болот да. 6, 7, 8. 3 жыл толуксуз болот. 9, 10, 11 толук орто мектеп болот. Мен толуксузду Кашкарга барып окугам. Кашкарда 7-8-9-да. Жок, бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6 баштоош мектеп. Анан кайра толуксузга болгондо кайра 6дан башталат. Кайра 6 деп айтат да. 6, 7, 8 бул толуксуз. Ошол толуксузду мен Кашкарга барып окугам. 9га экзамен тапшырарыбызда Кытайдан бир жаңы закон чыкты ал жылы, 2000-жылы да. Эме болду. Биз Шинжаңдан ар бир улуттан эң жакшы окуган балдарды тандап, 1000 баланы топтоп, ички Кытайдагы 12 шаарга таратабыз. Ошакта ошол жердеги балдар менен чогуу окуйт. Толуктуу бүткү чейин университетке экзамен тапшыргы чейин ошакта окуйт. Биз окутабыз. Кытай өкмөтү. Кытай өкмөтү ушундай жаңы бир проектти курду да. Бул кичи улуттардын эң жакшы окуган балдарын алып барып окутабыз деген. Ооба. Анан кыргыздардан мен Шинжаң боюнча 1000 баланын ичинде 6-чы болуп тандалгам. Кыргыздардан эң кыйыны болгом да. Анан Шэньчжэн деген шаарга бардым. Шэньчжэндин орду болсо Гонконгдун жанында, Гуанчжоудун жанында.
Кыргызстандан товар алып жүктөп эметкен кишилер такыр билет да ал шаарды. Канча жыл окудуң ошентип? 4 жыл. Шынжында 4 жыл, андан кийин Пекинге университетке тапшырдым. Тапшырган мектебиме өттүм. Ал мектепке 2 сан берген. Биздин ошол 1000 балага 2 сан берген да. Мен тапшырган университетиме. Мен өттүм. 2 сан деген бул эмне? 2 квота, 2 вакансия. Экиле место берген. Сиз кайсы университетке өттүңүз ошентип? Capital Normal University деп Кытайдын борбордук Capital Normal деген мындай түшүндүрсөк болот да. Негизи бул окуу жай мурда Мао Цзэдун кезинде курулган окуу жай да. Мао Цзэдун биздин биринчи президент. Ошол кезде курулган окуу жай, анан мугалимдерди тарбиялап чыгара турган окуу жай болчу. А кийин болсо кесиптердин түрүн көбөйттү. Анан акыры нормал болбой калды да, аты дагы эле ошол ат. Мугалим борбордук мугалимдерди тарбиялоо университети деп аталат. Деп аталат. Азыр мындай жөнөкөй университет. Ооба, башка кесиптер дагы көп да. Алдыдагы пландарыңыздар жөнүндө дагы эмнелер проекттер, долбоорлор болуп атат, дагы эмнелерди ишке ашыра алып атасыздар? Мен бүгүн эртең саат 8-де Кытайдан бир профессор менен сүйлөштүм да, телефонда. Эмне жөнүндө десеңер, балдардын сахар менен ооруган оору жөнүндө. Мен Кыргызстанга келгенден бери жок дегенде 5-6 кишиден уктум баласы сахар менен ооруп атканын. Бул нормал эмес да. Эмне үчүн ушундай ооруп атат? Анан кантип дарылоо керек, кантип маани берүү керек? Чоң кишиде болсо өзү түшүнөт, диета кармашы керек, сахар жебестик керек, бирок балдар таттууну жакшы көрөт. Түшүнбөйт. Дарылаганда балким масташып ошону ичейин, макул, мен уктайын, мен давление болбойн, мен чыр салбайын дегенди түшүнбөйт. Ошон үчүн ошол жагынан кантип дарылоо керек, ошол жөнүндө сүйлөштүм да эртеменде. Анткени менин бир командамдын баласы жакында 2 жума болду, 2 жуманын алдында байкалыптыр да, сахар менен ооруп аткан. 2 жаштагы уулу бала. Ата-энеси аябай жаман болду. Анан кайра элестетип көрсөк, эгер өзүмдүн кызым ушундай оору менен ооруса, кандай абалга жетип калабыз? Бул өмүр бою бул айыгабы, айыкпайбы же айыкпаса дагы кандай бирдей абалда жакшы алып жүрүш керек. Кийин чоңойгондо келечеси эмне болот, ошону көп ойлош керек да. Ошон үчүн бизде бир белгилүү профессор бар. Ошол киши менен эртеменде маектештим, буяктагы абалды айттым. Ал киши аябай кызыктı да. Бат жакында дагы кеңешебиз. Мен бул биздин команданын баласынын диагнозун Кытайчага котортуп жиберип койдум. Аны көрүп, кандай дарылоо керек, мен кеңеш берем. Андан тышкары биз ошол Кыргызстандагы сахар менен ооруп аткан балдарга кантип жардам беребиз, анан Кыргызстандагы врачтарга кайрылып, булар кандай диагноз берип атыптыр, кандай аргаларды иштетип атыптыр. Ошол жагынан биз билим ашырсак же конференция сыяктуу өткөрсөк, Опыт алмашып, бөлүшүү. Билим алмаштыруу жагынан. Анан бир проект курсак болгудай. Мисалы онлайн система куруп, бияктан Кыргызстандан бетаптар бөбөктөр кайрылганда врачтар диагноз коет жана ошол анализ, канды анализге тапшырат да. Ошол анализдин жыйынтыктарын кайра Кытай тарапка онлайн жөнөтөт, ошол курулган системага. Тияктан дагы диагноз берип көрөт да. 2 диагнозду салыштырабыз. Салыштырып, кайсыл жери окшошпой калды. Эмне себептен ушундай диагноз берилип атат? 2 тарап бирге кеңешет да, акылдашып. Анан эки тараптын профессору эки мушту менен күчтөнүп, дагы балага туура диагноз бергенге аракеттенет да. Биз жакта мисалы атам өзү сахар менен ооруйт да. Бул оору боюнча мен дагы көп маалымат алгам. Биз жакта эгер сахар менен ооруса, биринчи түрү, экинчи түрү деп экиге бөлүнөт да, сахардын оорусу. Анан сахар менен ооруган кишилер өзүнүн шарты жакшы болсо, ыкты акыбалдары жакшы болсо, анда күндө
чай ичерден мурда, тамак жеерден мурда бир канды алат. Сотка сыяктуу бир аппарат болот. Анын өзүнчө pH кагаз болот да, тест жасай турган. Анан өзүнчө бир ручка сыяктуу эмес болот. Анын үстүндөгү ийнеси күндө алмашып турат. Ийне менен кандалат бармактан, анан тамтат берки pH тест кагазга. Ошол кагаз менен сотканын ичине, аппараттын ичине салгандан кийин сразу чыгат да жыйынтыгы. Аны салыштырат. Мен тамак жеерден мурда мен сахар акыбалым канча пайыз экен деп. Анан тамактан кийин кайра тамак жеп атып дарыны дагы кошо жейт. Анан кайра анализ кылат тамактан кийин. Ошол экөөнү салыштырат да. Давлениясы көтөрүлүп, анткени тамак жегенден кийин кандын баары ашказанга уюп барып, мээде кан жетилбей калат да. Жөн отурбай достор. Отурганча Айбул акайым сиздин сүрөтүңүздү же эмнени тартып бересиз? Бир натюрморт тартып бересиз же бирөөнүн портретин тартып бересиз? Ошону тартканча маектешип отуралы деп чечтик. Мен сүйлөшкөнчө табам эмне тарта турганымды. Тартканча өзүңөр тапкыла, кимге окшотосуңар. Биз маектешип эле кийин акырын көрсөтөбүз. Сюрприз болсун биздин көрүүчүлөргө. Мисалы менен чогуу окуган классташтар, байтан айтып келдим. 5-өөбүз эле башка шаардан келгенбиз. Калганын баары калган 27 классташтарым такыр Пекин өзүнөн төрөлүп ошакта өскөн балдар. Пекиндик кытайлар. Ооба, пекиндик кытайлар. Мындай салыштырып келгенде алар көп жерди көрүптүр. Алар Пекинди эле көрүптүр. Кээ бирөөлөрү Пекин шаарынын баарын дагы толук көрө элек да. Күндө окуунун басымы менен эле окуйм, экзамен тапшырам деп ошол менен эле чоңойгон, өсүккөн балдар да. Аларга караганда мен көп шаарды кыдырыпмын, көптү көрүпмүн. Анан көп тилди билет экенмин. Анан ошол кезде өзүмдүн баркымды, өзүмдүн улутумдун кандайлыгын билдим да. Алар аябай кызыгат. Сен каякта жашайсың, сен жайлоодо жашайсыңбы, сен үйүң боз үйбү? Анан сен кантип ал кезде мен IBM лептоп менен жүргөм да. Сен кантип тоо жеринде жашап жүрүп лептоп иштетесиң деп ошонун баарын сураганда, анан алдында мен тамашалап айтат элем. Биз ат минип окууга барабыз. Анан аттын куйругунда Wi-Fi бар. Анан компьютерди атка минип алып, лептопту ача коюп, интернетке чыга берем, окуй берем. Бизде ушундай жыргал, анан асманды карап көп нерсени ойлойсуң, анан көп идеялар келет. Кыйкырасың, өкүрөсүң, ырдайсың, эркин жашайсың деп ошентип айтсам, чын элеби? Азырга чейин байланышыбыз үзүлбөйт. Мисалы азыр Кыргызстандан көп кишилер Кытайга барып товар алсак, Кытайды көрсөк, кандай өнүккөн техникалары бар, ошону көрсөк дейт. Биз жакында дагы уюштуруп атабыз. Туризм бизнесмендерди уюштуруп, бир группа куруп Кытайга алып барып көрсөтүп келгенге. Ал жагынан кимдер жардам берип атат? Дагы эле ошол университетте чогуу окуган классташтарым да. Алар азыр такыр мамлекеттик деңгээлдеги тур компанияларында иштейт да. Аларда шарттар бар. Шарттын баарын түзүп берет, программаны түзүп берет. Мен бияктан уюштуруп алып барам. Анан менде бар каналды Кыргызстандагы бизнесмендерге тең бөлүшөм, аларга көрсөтөм, аларга кичине жардамым тийсе экен деп. Хоббилериңизден китепти да көп окуйт экенсиз да. Анан биздин видеону көргөндөргө мындай плюс жакшы жагы катары ошол кандай кеңештерди ушу ишкер айымдарга бере аласыз? Ошо китептен окуп, анан жашоодо текшерип чыккан бир жакшы билим десек болобу? Болот. Мен негизи бир айда 7-8 китеп окуйм да. Китеп окуган сайын мен өзүмө ан сайын ишенип баштадым. Дагы экинчиден мурдакыга караганда тынч болуп калдым да. Эл эмне дейт? Бүгүн мен мындай кийинсем, тигинтип боенсом, элге жагамбы, жакпаймбы? Мааниси. Ал мен үчүн биринчи орунда эмес да. Эми жакшынакай кийиниш керек, бирок эл эмне дейт деген калды да. Менин назарымда бул суроо жок да. Элдин оюна мындай туура келиш үчүн эмес, өзүңүзгө жаккан үчүн. Мен өзүмө жагышым керек. Биринчиден мен өзүм кандайлыгымды мен билишим керек да. Ошон үчүн көп китеп окуш керек экен.
Анан мен байкап калдым, Кыргызстандагы жашоо менен Кытайдагы жашоо такыр эки башка да. Биринчиден көп айымдар үйдө болот. Анткени көп балалуу, биздекидей эмес да. Көп балалуу менен, көп балдар менен үйдө болгондо өзүнүн жасаган жумушу жок, үйдүн оокатынан тышкары. Анда балким күйөөлөрүнүн мээсин чагат, нервтерин жукартат, күмөндөнөт, ошондон уруш талаш башталат да. Ошон үчүн биз биринчи балага билим бере турган, тарбия бере турган энелер болушу керек да. Үйдө тынч отурганда же үйдүн оокатын жасап чарчаганда бир эки барак китеп окуп койсо дагы өзү эс алып калат да. Эс алуу деген уктаган эле эс алуу болбойт да. Башка Көңүлдү башка нерсеге буруп, мисалы күндө идиш жууп, үй тазалоо эмес, китеп окуганда бир жаңы дүйнөгө, бир башка жакка чыгып кеткен сыяктуу. Үйдө оокаттарды жасап чарчаганында мен бирден бир сунушум өзүм боеп, өзүм жакшы карагандан тышкары бир эки барак китеп окуп койсо аябай жакшы болот экен да. Өзү тынч болуп калат экен. Анан ошол убакыт өзү үчүн кетти да. Бирөөнү күтүп аткан жок, же бирөө үчүн бирдемени жууп аткан жок, же кийимдерди бирөө үчүн үтүктөп аткан жок да. Өзүнүн жумушу болгондо эл менен иши жок болуп калат да. Ар кимибиз бир адам болуп, өз алдыбызда бир киши болуп төрөлдүкпү, анда өзүбүздүн ички дүйнөбүздү табышыбыз керек. Күндө эл эмне болуп атат, эл эмне дейт, тигил эмне үчүн келбеди, бул эмне үчүн мага чалган жок, аны көп маани бербей, керек болсо мага чалсын, керек болсо мени издесин деп өз алдында бир киши болуп жашаганда балким башка дүйнө болот. Бактылуу болуш үчүн мындай айлана чөйрөдөн, башка адамдардан эмес, мындай эч нерседен көз каранды болбой бактылуу болгонго мындай үйрөтөт экен да. Ооба. Китеп окуу. Анан дагы экинчи мен байкап калган бир нерсе, мен ошону айткым келет. Кытайда кыздар аябай жагымдуу, мээримдүү, жылуу, жумшак сезим берет да. Элдин баарына. Эгер кийин Кытайга барсаңыз көрөсүз да. Кыздар көрүшкөндө күлүп жайнап, ачык жарык сүйлөшөт. Биякта мен байкап калдым. Балким өзүнүн жумушу жок, анан үйдүн оокаттары менен болуп, бала баркалары менен болуп, көп сулуу кыздар, келиндер, жаш келиндер үтүрөп калыптыр да, баары үтүрөп калыптыр. Анан сен туура жакшы мамиле кылып сүйлөп атсаң деле жок мен билбейм деп мындай болгондо ал кыздардын эң кымбаттуу нерсесин жоготуп атат да. Бул эркектерге дагы керек, балдарга дагы керек, бүт дүйнөгө керек да. Биз эмне үчүн эне болгонбуз? Кудай бизди тандап, ошого эне болгонго жарай турган, кыз болгонго жарай тургандарды тандап алган да. Чыдамкайлык бар, чынчылдыгы бар, жылуу мээрими барларды. Анан ошону жоготуп койгондон кыз кантип кыз болуп калат, эне кантип эне болуп окшош турат. Ошон үчүн ошол нерсени жоготпостук керек да. Китеп окуушуга жардам береби? Ооба. Китеп окуганда мисалы жетим балдар жөнүндө жомоктор болот. Бир аябай татаал бир кырдаалга урулуп согулуп, жашоомду кантип узартам, кантип мен сакталып калам деген ошол жөнүндөгү дагы китептер болот. Ошону окуганда элестетип, өзүн ошол абалга коюп, ойлосо, салыштырганда анан түшүнөт да. Андан кийин баш оору башталды. Университеттен кийинби? Окуң бүттү, болду, сенин жумушуң калбады да. Эмне кыларыңды билбей каласың да. Мен үйүмө кайтамбы, Кызыл Сууга кайтамбы, же Пекинде каламбы? Энекем күндө чалат. Кулак менин баарын койбой. Качан келесиң? Атаң пенсияга чыккыча чейин бияктан өкмөт органынан бир жерге сени жайгаштырса, сен ушакта иштеп калсаң, анан менин теңтуштарымдын кыздары такыр күйөөгө чыкты, сени качан жоготобуз? Эми сен чоңоюп кетсең, элге барып, могу кызымды алып койгула деп кантип сурайбыз деп күндө чалат да. Аябай оор келди да. Анткени менин идеям Пекинде кана элекмин. Мен Пекинде окудум, бирок Пекинде иштей элекмин.
мен өзүмдүн кандайлыгымды дагы биле элекмин. Мен сынап көрүшүм керек өзүмдү деген, бирок ал кезде мамам түшүнбөй койду да. Анан бир күнү катуу ыйлашып кеттик да телефондо. Мамам дагы мага нааразы болот, мен дагы мени түшүнбөгөнүнө мен дагы жаман болуп ыйладым. Анан коркутту. Мындан ары ай сайын сага үйдөн акча берилбейт. Өзүң бил, калып калам десең. Келерки айда сен өзүң үйдү ижарага аласыңбы, эмне болосуң өзүң бил деп койду да. Коркутуп көрөйүн, бул кайтып келет го деп ойлоду го. Бирок мен кантип ошентип калайын? Мен май айында төрөлгөн мүйүзүм бар кызмын да. Бербесең бербе, мен калып калдым деп анан бир жумага чейин IT тармагында иштеген бир чоң компанияга барып, ошакта иштеп калдым. Бул кайсы жылдар? 2008-жылы. 2008-жылы. Анан аябай кыйынчылык болгон ыктысаат жагынан. Ошол кезде айлык келгенден кийин айлыкты берет, бирок бир бөлүгүн налогко төлөш керек да. Төлөп болуп колума түшкөн акча 2750 юан. А бирок мен бир айда төлөй турган, үйгө төлөй турган, арендага төлөй турган акчам 2100 юан болчу. Колума 650 юан калат. Бирок мен сулуу, жакшы кийингенди жакшы көрөм, жакшы боенуп, жакшы тамак жеп, элдин катарында. Эл мени коноктосо, мен дагы элди коноктоп коюшум керек деп ойлойм. Ал 650 юан эмнеге жетет? Анан кой мен дагы бир жолун табайын деп, анан баягы университетте окуп жүргөнүмдө киного тартылып көргөм, рекламага барып көргөм дебедимби? Ошол байланыштардан бирөө бир күнү чалып калды да. Сен англисчең жакшы болчу, бизде бир кино тартылган, анан Кытайдын киносунда сүйлөгөн тексттердин баары жазылат да, ылдый жагында. Кытайча, англисче болуп. А бизде кытайчаны англисчеге которгон киши болбой атат, дайыны жок. Сен которо аласыңбы дейт. Жиберип көрүңүз, мен карап көрөйүн дедим. Жиберди, анан жакшы эле, темасы дагы жакшы экен, мага жакты, анан деп анан котордум. Бир жума котордум да. Күндүз жумушка барам, кечте отуруп алып, түнү менен которуп чыгам. Анан 10.000 юан берди да, бир жумадан кийин. Анан ал үчүн мен ура, бүт шаарды сатып алчудай болдум да. Акча маселеси чечилди. Анан ошол менен акырын жолду таптым. Камсыз болгондон кийин кайра азыркы сени ишке алгандардын жумуштарын жакшы ойлонушуң керек да. Мен сөз бергенмин, мен үйрөнөм, баарын аткарам деп айткам. Бул IT тармагындагы бул жумуш кандай болот? Баарын түшүнүп чыгып, элге тааныштыруу керек да. Ал кезде мен sales lady болгом. Анан Sales lady дегенде ошол системаларды банкага алып барып, банкта сатабыз да. Банк өздөрү ошол система аркылуу элдер онлайн акчаны которот, онлайн текшерет, канча акча калды, эмне болду деп. Ошол системаларды биз сатат болчубуз ошол кезде. Баарын түшүндүм, үйрөндүм. Анан биринчи жолу француздардын банк ачылыптыр Пекинде. Ошо барып кайрылдым. Силерде бул система жок экен, бизде мындай система бар. Бүт Кытай ичинде 85% банклар такыр биз аркылуу курган ушул системаны. Силер ойлонуп көргүлө деп барып тааныштырып, эметип, акыры ушул проект өзүмдүкү болду. Аны 1,5 миллионго саттык. Анан эмеден менин жетекчим мен айлыгымды дагы көбөйтүп берди, 1 эсе көбөйттү. Анан ошол проекттен түшкөн акчадан мага 5% бөлүп берди. Акырын жашоо жакшы болду. Жашоо жакшы болгон сайын дагы бир жаңы нерсени үйрөнөйүн, анан жумушум ан сайын жакшы болсун деп илгерилеп өдө чыга бердик да. 1,5 миллион болгон 75.000 юан сизге бонус болуп тур да, айлыктан тышкары. Сонда. Ал компанияда 3 жыл иштедим. 3 жыл ичинде ошол мен айткан биринчи проект сыяктуу проекттен 5 өткөрдүм. Анан дагы күчтүү компанияга бардым. Алар болсо ар бир тармакта такыр жумуш бар. Алдындагысы болсо финанс менен байланыштуу, кийинкиси болсо клиника менен, финанс менен, окуу жай менен, милиция менен ар жагынан такыр иштешкендер да. Мурда ушул тармакта иштеп көргөндөр керек болду да. Тажрыйбалуу киши керек болду да. Анан мен таптаяр болуп калдым да. Дал ушул керек экен деди. Анда мен келип иштейм.
дагы кандай эмелер болот экен деп. Анан дагы 3 жыл иштедим. Кайра эле ошол иштер болуп калды да. Башка компанияда. Ооба. Чоңураак компания. Ооба. Анан ал компанияда 20 миңден көп киши иштейт. Бир фирманын ичинде. Эч кимди тааныбай кала турган кездер дагы бар да. А бул чет өлкөлүк келип калыптыр деп кээ бир кезде лифтте мени жаңыдан бирөө көрүп. Жок, мен кытайлыкмын десем, сен кытайчаны жакшы сүйлөй турбайсың дейт. Сен деле жакшы сүйлөйт экенсиң десем, ха деп күлүп койгондон чыгып кетет. Ушундай да кызык күндө. Ошо ооруларды алдын алуу боюнча айтып атпайсызбы? Анан Кытайда ушул өзү алдын алуу боюнча иштер кандай? Анан эгер ошол система жакшы боло турса, Кыргызстанга алып келейин деген пландарыңар жокпу, механизмдерин? Албетте, мындай пландар ар дайым мындай бир учурлар болот. Бир ооруларга жолугуп калганда же Кытай тараптагы конференцияларга көп катышабыз да. Ошол жаңы бир маалымат, жаңы бир идеяларга барып жолукканда ошолорду ойлоп кетем да. Мисалы, былтыр мамам инсульт менен ооруду. Операция жасатты. Азыр таптакыр нормал кишиде жашап жүрөт. Таңса ойнойт күндө, бийлейт, үйдүн оокаттарын жасай берет. Анткени эме кылдык да. Бир нерсени байкаш керек. Кытайда азыр саламаттыкты сактоо министрлиги деп аталбайт. Бизде алдын алууну биринчи орунга коюп калдык да. Алдын алуу министрлиги, ооруларды алдын алуу министрлиги деген Алдын алуу сыяктуу. жана саламаттыкты сактоо министрлиги деп мындай аталат да. Мындай болгондо ооруп баштагандан кийин же ооруп болбой калганда анан клиникага баруу керек, дарылануу керек эмес. Күндө өзүңдү карап жүрүшүң керек дейт да. Мисалы, инсульт эле айталы, инсульт болоордон мурда же болуп баратканда бир канча сигналдар болот. Мисалы, мындай күлдүргөндө жарым бети мындай өдө жылбайт да. Жарым эле бети жылып, жарым бети дагы эле түз бойдон калып калат. Анан эки колу мындай көтөрткөндө тең болбой бир колу кичине ооп калат да. Мындай болуп калат да. Анан өзү шалдырайт, анан тили кичине катуу болуп, так сүйлөй албай чулдурлап калат да. Мисалы, рга тили келбей, ы деп калышы мүмкүн да. Ушулардын баары ошол инсульттун сигналдары. Анда бул сигналдарды биз кантип элдерге жеткиребиз? Кыргызстандагы халыктарга. Мен ойлойм, бир видеолорду иштеп чыгарабыз балким. Же мультфильм сыяктуу ошону түшүндүрүп, бардык кишилерге таратуу керек да. Анан өздөрү билгенде кокой мен бүгүн кичине шалдырап калдым, эмне колум мындай кылсам ылдый түшүп кетип атат. Мен эмеме инсульт болгола айткан окшойм деп. Баягы жарым денеси иштебей, майып болуп калгансып, анан кроватта калган 20-30 жылдык жашоосун өткөрбөйүн деп алдын алууга маани бериш керек да. Ошол жагынан биз үркүндө түшүбүз керек. Өз алдымда фирма куруп коеюн деп анан тияктан жумушту токтоттум. Айлыгым дагы токтотулду. Кайрадан Нанжиң деген шаарга бардым. Ал шаардан анан биринчи фирма курдум, анан фабрикалар менен байланыш жасадым, анан клиника менен байланыш жасадым. Бирок элдер такыр таң калган. Кандай фирма курдуңуз? Медициналык шаймандарды 2013 жылы. 2013 жылы октябрда баштагам да. Ал кезде элдер угуп алып таң калган да. Сен жумушту сен тескеринен баштаган турбайсыңбы? Биз болсок биринчи клиника менен тааныш билиштер менен сүйлөшүп алып, алар айтат, списокты берет, мындай нерселер керек деп. Анан сен фабрикага барып, алар менен сүйлөшүп алып, баары даяр болгондон анан фирма курат болчусуң. Сен эмне тескеринен? Биринчи негизи биз клиенттерди таап алабыз, клиенттерге болгон талаптарды белгилеп алабыз, андан кийин барып туруп ал талаптарды кимдер менен бирге камсыздайт деп фабрика менен сүйлөшөбүз. Кийин ошолор камсыздай ала турган даражага келгенден кийин гана компанияны ачабыз. Ооба. Сиз тескерисинен биринчи компания ачабыз. Мен артымда кайтып жүрө турган жолдун баарын кесип салгам да, токтотуп. Кайра фирмага кайтып элдин колунда иштебейм. Болду эми, мындан ары мен өзүм өз алдымда иштейм деп баштадым да. Анан кыйынчылыктар көп болду. Ай сайын фирманын арендасын төлөш керек офиске. Ал кезде мен кайрымдуулук ишти баштайм деп ал ойдо деле болгон эмесмин. Өзүңдүн журтуңан чыгып
элдин шаарына барып, элде эмне бар экен, эл кандай экен, мен кандай экен дегенди салыштыруу керек экен. Ошого окшош бирдей эле тема болуп калды да. Анан мен кайра ойлоп баштадым. Менин клиенттерим болсо врачтар. Алар азыр кандай учурда болуп атат? Аларда кандай маселе, кандай баш оору болуп атат? Эгер ошол баш ооруларын мен чечип бере алсам, андай биз жакын болобуз. Алар сөзсүз мен менен иштешет деп. Ошол идеяга алып келген бир окуя болду да. Ал болсо мен азыркы менин партнерым менен биринчи жолу жолукканда ал мени карап да койбогон. Мен эшигинин алдында 6 саат турганымда. Мендейлер көп да. Күчтүү фирмалардан келгендер бар да. Мен курчактай жасанып алып, мондай ботинкени кийип алып барып, анан эшигинин алдында турам. Анан монтип дагы бирөө бирдеме саткан келиптир деп, мындай көзү менен карап коюп кирип кетет. Анан өзүм салам берип десем, сенин кебетең эмне үчүн мындай деп катуу сүйлөп койгондой болду да. Мен өзүм жаман болуп кеттим. Эмне үчүн менин кебетем кандай болуп калыптыр деп. Анан ал киши аябай чарчап операциядан эмиле чыгыптыр. Өзү анан байкап калды да. Кечиресиң, мен туура эмес айтып алдым. Мен айтканым, сенин кебетең эмне үчүн биздикине окшобойт деп. Кытайга окшобойсуң. Ооба, эмне үчүн сенин кебетең кытайлыктын кебетесиндей эмес деп сурады да. Аны ошо менен анан оозу ачылып токтободу да. Мен айттым, мен кыргызмын десем, кыргыз деген улут каякта жашайт, кандай болот деп кызыгып баштады да. Кызыл Сууда төрөлгөнмүн. Кызыл Сууда кыргыздар жашайт. Бул улуттар Кыргызстанда дагы, Кыргызстан деген өлкө бар, ошол өлкөдө негизи такыр кыргыздар, көбүнчө кыргыздар жашайт. Анан биз болсок ушакта жайгашып калганбыз деп. Анан биздин салтыбыз мындай, анан бийик тоо жеринде жашайбыз десем, анан тоо жеринде андай болсо жүрөгү оорусу бар кишилер көп болушу керек да дейт. Ооба десем, анда ал жерде ооруп калгандар каяка барып дарыланат дейт. Өзүбүздүн шаарыбызда операция жасай албайт, анан Урумчиге барыш керек, анан Пекинге барыш керек, Шанхайга барыш керек деп. Анан өзүмдүн төрөлүп өскөн үй бүлөмдөгү окуяларды айтып бердим. Мамам ушундай ооруган, операцияга барганбыз, Пекинде жасатканбыз десем, Пекинде ким жасаган, кайсыл врач деп сурады. Врачтын атын айтсам, мен ошол кишиден билим алганмын деди да. Кимди айтсаңыз? Ошол врачтын атын, мамамдын операциясын жасаган кишини. Айтсам, кайра ушул киши ошол кишиден билим алыптыр да мурда. Анан деп анан эми анда биз уюштуруп көрбөйлүбү, биз силер жака, анткени ал бөлүм жаңыдан курулган. Ал врачты көп киши билбейт, көп киши тааныбайт. Мага 1 жума убакыт бериңиз, мен планды түзүп чыгайын. Эгер боло турган болсо, биз жака барып келиңиз. Анда аябай жакшы болот эле дедим. Бирок ал кезде деле кайрымдуулук иштейм го деп ойлогон эмесмин. Мен кыргыздарды эле таанытайын, кыргыз жакта ушундай ооругандарга жардам тийип калсын, бул киши барып ушактан жасасын деп эле ойлогом да. Жок, эгер клиент табылбасам деле азыр жок дегенде ошо кыргыздарга барып операция кылып калайлы депсиз да. Ооба. Анан операцияда керектүү шаймандарды менден алып калсам экен деп, жакындакы эле иштерди ойлодум да. Мурдумдун учун эле ойлодум да, келечектекини ойлогон жокмун. Бирок бул окуянын барышында идеялар өзгөрдү да. Анткени планды түздүм, ал кишиге аябай жакты. Жагып анан биз качан барабыз, акчаны каяктан топтош керек дегенде биз эмеге өкмөткө кайрылып көрбөйлүбү деп кайрылсак, анча маани берген жок да өкмөттөн. Анткени мындай кайрымдуулук менен алектенген кишилер аябай көп. Силерсиз деле бул иштер бүтө берет, силер жөн эле койбойсуңарбы дегендей. Мен болсом жаңы эле бир фирма курган, бир манка кызмын да. Ал 2013-жылбы? Ооба. 10 жылдан мурдакы иштер да. Анан көп маани бербеди. Аябай жаман болдум да. Ушул иш жакшы болуп кетсе болот эле, сөзсүз аткарышыбыз керек эле деп мен жолдун боюнда монтип тиземди шымаланып отуруп алып, кайгырып, дагы эле айланып келип акчага келди деп. Мен чөнтөгүмдө канча акча бар, мен картамда канча акча бар, же ошол акча менен бир экөө болсо дагы жардам берип көрсөмбү деп аябай кайгы менен ойлонуп кеттим да. Анан эсептедим, самолетко канча билеттин акчасы канча болот, барып келгенге канча кетет. Анан профессор тияка барса, тиякта кайда жайгаштырабыз, кантип коноктойбуз.
анан кайсы жерлерге алып барабыз, анын чыгымы канча болот деп ошонун баарын эсептеп чыктым да. Эме бактан бир эмени сындырдым, жерге чемелеп отурам да. Чемелеп санын кошуп көбөйтүп ушинтип. Анан улам ойлоп, жашым күйүлүп кетет. Мынтип коюп, маңканы арчып коюп, кайра баарын аткарабыз деп өзүмө өзүм күч берип, акырын аткарыш керек деп анан кечте барып ыйлап анан эртеси кайра баягы жакшынакай айбулак болуп көрүнүп, анан барып профессорго айттым. Биз эме кылалы, кандай болобузун баралы, баргандан кийин көрөбүз. Мен эмелерге, айылдарга барып уюштуруп берем. Анан дагы садиктерге баралы, баштооч мектепке баралы, ошол балдардын баарын текшерип чыгалы. Анан ошол абалды ээлеп чыгалы. Анткени сизден мурда эч ким бул жумушту жасай элек. Кыргыздардын ден соолугунун абалы кандай, аны билбейбиз. Ошентип барып жолго жөнөдүңөр. Анан ошол жолго чыктык, барып жасадык. Айылдагы апалар неберелерин көтөрүп алып, алыс тоодон ат минип алып, балдарын өңөрүп алып келгендер болду. Ошолордун баарын чогултуп алып, жайлоодо чырдактан жайып алып, баарын очерет менен текшердик. Канча текшерүү кылдыңар ошондой? Канча адам текшердиңер? 1500дөй болду го. 1500 адам текшерип чыктыңар, жүрөгүн текшерип чыктыңар. Кызыл Суга барып. Канча күндө? 5 күн. 5 күндө. 5 күн. Кээ бир кайгырган апалар, ушул балам күндө эле ооруп калат, өпкөсү сууктап кетет, анан ооздору, мурундары такыр көгөрүп берет. Ушуну бир жардам берсеңер болот деп ар кандай баланы көрдүк. Ынжыйган, арык, араң эле калган балдар бар да. Анын арасында бир экөө биз операция жасайлы десек, операцияны көтөргүдөй алы жок да. Ошол кезден кийин жарым жылга калбай бир уйгур кемпир мага чалды да, бир күн жарым түндө. Менин неберем каза болуп калды дейт. Сен жардам берип койгон болсоң мындай болбойт эле деп чалыптыр да. Аябай жаман болуп кеткен. Бирок операция жасаган болсок, ал операциядан тың чыга албайт эле. Самолет менен учуп барганга дагы алы жок да. Жөн эле жалбырактай эле. 1 жашка чыктыр, бирок жөн эле жаны жоктой эле көрүнөт да. Анан дагы бир баланы көрдүм, 15 жашта экен, уйгур бала экен. Анын тиги өпкө менен жүрөктүн уланган жериндеги чоң тамырдын давлениясы өтө жогору экен. Аны эгер операция кылып ачкан эле ал кан атылып чыкчудай да. Ал операция жасаган мүнөттөн өтүп кетиптир. Мүмкүнчүлүк жок. Профессор ошентип айтты. Анан кийин ал тешиги бар экен ал жерде? Же давлениясы? Тешиги дагы бар экен. Эгер 10 жыл мурда дарыланган болсо, операция жасаткан болсо, жакшынакай эле болуп кетер эле. Бирок көп ташталып калып, каралбай, ал убактынан өтүп кетиптир да. Аны алып барып алсак деле кыйноо. Алсак келбейт. Ошон үчүн тандай албадык, бирок өзүбүз көрүп аябай жаман болдук да. Эгер мурда эле ушундай жумуштарды алып барган кишилер болгон болсо, ушул балдар мындай күндү көрбөйт эле деп ойлоп кеттим да. Сиз биринчи болуп алып барыпсыз да бул демилгени. Социалдык именно ошол так жүрөктү текшерүүчү демилгени. Ооба. Биздин проекттин аты дагы жүрөктү коргоо проекти деп. Оригинал кантип айтылат? Синьо Гongchang. Жүрөктү коргоо проекти. Ооба. Эми ошол ишкерликте аралашып жүргөн айымдар үчүн мындай сөзсүз ошол сапат болуш керек да. Кайсы 3 сапат болуш керек? Ишкер айымда. Ишкер айымдарга биринчиден тың болуш керек. Тың болуш керек. Өзүнүн жумушун жакшы билиши керек да. Экинчиден Тың дегенде мындай ажырлаган элдер менен ызылдап, өзүнүн жемин эч кимге жедирбеген мондайбы же кандай? Эң кыйындары көп сүйлөбөйт. Эң кыйындарынын дошу чоң чыгып кетпейт, бийик чыгып кетпейт. Акырын сүйлөйт. Мисалы президенттер деле, мисалы Кытайда президент тоңжымын, шершыңмын, нимың хао деп шашпай сүйлөйт. Ажылдагандар алар кыйындар эмес. Ошон үчүн тың болгондо ар жагынан билинет да. Баскан турганы, ичкени, сүйлөгөнү баарын ойлоп баштайт. Кийин көнгөндө ойлобой деле ошол аракет менен кете берет да.
экинчиден болсо мен акча таптым, мен кыйынмын, мен үйүмдү багып атам. Силер ким элеңер, мен болбосом каяктан силер болот элеңер деген мындай идея болбостук керек да. Үчүнчү, токтобой иштеш керек. Токтобой иштеш керек деген акча табуу эмес, жумушка ар дайым билим керек да. Ошол жумушуңду өнүктүрөйүн десең, жумуш менен үйрөнүштү чогуу алып жүрүш керек да. Анткени билгениң ошончолук эле. Баарыбыздын билген билимибиз чектүү болот. Аны баары бир күнү элге такыр таратып, элге айтып бүтөсүң да. Бүткөндө өзүң бөксө болгонуңду байкап каласың. Кээ бирөөлөр бөксө болгонун байкабай мен кыйынмын деп жүрө берет. Кээ бирөөлөр жакындан бери бөксөрүп баратам деп кайра толуктайт да. Баягы курсак ачып анан кайра жегенге окшош. Ошон үчүн жумушта көп өзүнүн маселесин байкайт, кайра билим менен толуктап туруп, кайра илгерилейт да. Кандай болду? Эмне кылдыңар кийин? Анан ушул 90 балдардын ичинен тандаш керек. Кимди биринчи жолу алып барып жасайбыз. Бул операцияны толугу акысыз кылмай болдуңар да? Ооба, акысыз. Акысын ким төлөмөй болду? Алдында өкмөткө кайрылганда акча бөлүнбөдү. Ошон үчүн мен баягы жолдун көчөнүн боюнда туруп алып, бактан эметип кайрып алып, таяк менен санап чыккан боюнча 2 баланын акчасын мен дайындап койдум да. Канча акчаңыз бар эле анда? 130 000 юан тегерегинде. Болгон акчаңыз? Чөнтөктө иштенке калбаган. Компания ачабыз, ал жакта чыгарсаңыз карыздарыңыз бар. Ооба. Анан бирок чыдаш керек дедим. Бул сооптук иш. Экөөнү жасадык. Экөөнү тандаганымда бир бала бизге аябай маанилүү болду да. Анткени ал бала 17 жашта ошол кезде, аты Тойдалы. Анан ал бала аябай жакшы окуптур. Айылдан Үчташ деген жайлоодон өсүптүр экен. Анын бир тууган карындашында дагы ушундай оору бар экен. Мурда мамлекетте бир ушул сыяктуу проект болгондо карындашын жөнөтүптүр. Үйдөгүлөр барып жасатыптыр. Бирок баары аксыз эмес, бир бөлүгүн өздөрү төлөптүр экен. Анан өзүнө келгенде андай шарт болбой калып калыптыр экен да. Бирок жакшы окуптур. Анан өзү менен дагы сүйлөштүм. Өзү айтат, ал жерде эже дегенди апче деп айтышат да, алардын уурусу башка, Кыпчак уурусунан. Апче, мен бара алсам, мен сөзсүз жакшы окуйм. Кийин мен дагы сизде жардам берсем элдерге деп ойлойм деп ушинтип айтты да. Анан боорум ан сайын жумшарып кетип, ушуну тандап кетеличи. Кийин жогорку окуу жайына барып, бул дагы билим алып, элге дагы жардам берсе, бул дагы бир кыргыздын эркеги да жардам бериш керек, ушуну киргизели деп ошол баланы тандадым. Анан дагы бир жайлоодон өсүп чыккан Нурсымбат деген кичинекей 4 жаштагы кызды тандадык. Анткени ал тиякта дагы кыз болуп калыптыр, уул төрөлсө жакшы болмок деген айылда ушундай салттар болот да. Ал кыз тандалбай калса, каралбай калса, ал балким мен баягы силерге айтып берген баягы уйгур апанын небересиндей болуп калат да. Ал дагы каза болуп калышы мүмкүн, чарчап калышы мүмкүн. Андан көрө бул кийин мендей кыйын кыз болуп чыкса эмне деген жакшы деп ал кызды тандадым. Ата-энеси менен чогуу барышты бизге. Чогуу самолетко биринчи жолу өмүрүндө самолетко отуруп көрбөгөн. Аябай, ушундай жашоо ушундай болот турбайбы деп. Биз канча саат учтук, анан Нанжиң деген шаарына түштүк. Мен дагы бир жыргаганым, алар жакшы күн көрүп атат, мен ан сайын алардан дагы жыргап атам да. Алар өмүрүндө чоң шаарга барып көрбөгөн. Акчама канча кетти, акчам калбады, чөнтөгүмдө эчтеңке калбады, ал кайгы жоголду баары. Ал жөнүндө ойлобой деле калдым. Анан мен дагы ойлодум, ушул балдар кийин келечекте жакшы билим алса, жакшы адамдардын катарына өтсө, элдерге дагы жардамы тийсе, элге татыктуу киши болсо деп, анан жогорку окуу жайларына дагы алып бардык. Анан бизде булар деңизди көрбөгөн да. Деңиздеги жаныбарларды дагы көргүсү бар го деп, анан ошол Sea Parkка алып бардык да. Аквапаркка алып бардыңыздар. Ал жерге алып барып, анан мен тамадага чыгып айттым. Долфин мындай секирип ойнотот го. Ошол концертке кирдик. Концерт башталаардан мурда мен чуркап чыгып тамада менен сүйлөштүм. Бул 2 бала кайрымдуулук операцияга келген.
азыр операциясы жеңиштүү болду. Булар больницадан эртең чыгат, эртең буюрса Кызыл Сууга кетишет. Булар биринчи жолу силерге келип атат. Концертте Долфин менен ойногон кезде Тойдалы деген баланы чакырып коюңуз. Кичине сылап койсо дагы ошого ыраазы болот. Өмүрүндө мындай келип көрбөгөн десем макул деп анан бүт кишилерге айтты да ошол жерде. Бул жерде биздин эң кымбаттуу, эң алыс жерден келген коногубуз бар. Аты Тойдалы Нурсымбат. Ушул эки бөбөк Нанжиң шаарында операцияны жасатып, операциясы жеңиштүү болду. Биздин шаарда жаңыдан төрөлдү бул экөө. Бүгүн биздин эмеге сахнага чыгып, Долфин менен чогуу дельфиндер менен бирге сүйлөшүүгө биз чакырабыз деп анан эме Тойдалы чыгып, Долфин бетинен өп койгондо эмелер тарткан да, журналисттер. Ал жагы дагы жаңылыкка чыкты. Өз дагы аябай сүйүндү. Апчы, сизге чоң рахмат, сиз менин апамдай, мен атам энем дагы мындай кылбаган, мен сизге аябай ыраазымын деп, сизге мен ини болом, мен сизди эч качан унутуп калбайм деп, оозуна келген баардык жакшы сөздүн баарын айтты да, аябай ыраазы болду. Азыр мен сага жардам берип атам, кийин сен дагы элге жардам беришиң керек. Ушул жүрөктү, ушул жардамды уланта берели деп ушинтип айттым. Анан алар кайтышты. Андан кийин эле көчөдө атам энем көчөдө жүргөндө Кызыл Суулук туугандар алыстан чуркап келип салам бере турган болуп калды. Айбулактын атасы боло турбайсызбы? Мен неберем, менин кызым, сиздин кызыңыз аркылуу айыккан. Сизге чоң рахмат деп бир жолу бир киши атамдын колунан кол алышып сүйлөшүп рахматын айтып, анан колунан өп коюп турду. Атам жаштары коюлуп үйгө кириптир, батпайт. Топчулар атылып кетчүдөй болуп атат. Жанга батпай. Пышылдап чыгып турду. Эмне болду? Мен кызым ушундай, мен көчөдө кетип барасам, менден жашы чоң бир аксакал чуркап келип, колуман өп койбоду. Мен неберем сиздин кызыңыз аркылуу айыкты деп. Эжекем десе алдыңа кетейин, сага чоң рахмат, өмүрүңдү берсин деп көп сөздөрүн айтты да. Анан мен ойлоп калдым, бул жумушту өмүр бою улаш керек экен деп. Сооптук болот экен, ошонун сооптору менин жакындарыма, мен айланамдакыларга такыр тийсин. Жок дегенде атамдын бети жүзү жарык болуп жүрсүн деп. Анан акырынынан бул кыз Жумактын кызы деп жүргөн мурда. Азыр болсо бул киши Айбулактын атасы болуп калдык. үмүттөрү болушунча актапсыз да. Ооба. Рахмат. 2017 чейин канча балдарга операция кылдыңар? Жана ал программа бул жеке ишкерлик программадан демилгеге айланды да. Демилге өкмөт колдогон демилгеге айланды да. Ооба. Өкмөт колдоп баштады. Өкмөт өздөрү издеп келди. Биз дагы киришели, акчадан биз деле бөлүп берели. Бул жумушуңар абдан жакшы экен, идеяңар дагы жакшы экен. Улап кете берели деди. Азыр бизде кичине жеңил болуп калдык да. Мисалы операциянын мамлекет ар бир операциянын 70-тен 80% мамлекет төлөп берет. Калганын, анан жол киресин, тамак ашын биз өзүбүз аткарабыз, көтөрөбүз. Ал жеңил да. Мисалы мурда 2 кишиге каржыланган акча азыр балким 10 кишиге жетет. Же жок дегенде 5 кишиге жетет да, ата-энесин кошкондо. Бизге дагы жеңилденди, анан саны дагы көбөйүп баштады. 2017-ге чейин канча киши, анын саны мен эсептешим керек, бирок азырга чейин Кытайдын ичинен биз жардам берип болгон кишинин саны 322 киши болду. 322 кишиге жүрөккө операция жасадыңыздар. Ооба. Операция жагында өкмөт 70-80% төлөп берди, калганын дагы эле өзүбүз төлөйбүз. Бирок пациенттер төлөгөн эмес. Жок. Баары акысыз, пациент акысыз. Ошто биз 3 балага жасадык. 2000 жылы? 2019 ноябрда барганбыз. 27 ноябрда жасадык. Ал жолу Оштоку главный врач дагы таң калды. Анткени мурда Беларустан, Россиядан келип жасаган врачтар ар бир операцияны 1 саат, 1,5 саат ичинде жасап бүтөткөн эле. Биз 20 мүнөттө бүтүп койдук. Мен келгендеги себебим, бирден бир себебим, январда келдим, андан бери кичине өзүмдүн жумуштарымды жайгаштырып алып, анан кайра Ошко чалдым, главный врачка чалып айттым. Мен май айында, ушул айда, айдын акырына чейин мен 10 баланы алып кетем.
порог болгон балдардан. Ата энеси менен бирге алып кетем. Баардык жол киресин, визасын, тияктагы жатаканасын, жеген тамагын, операциянын акчасын такыр биз өзүбүз көтөрөбүз. Алардан эч кандай чыгымды чыгарбайбыз. Биз сиз дайындап берсеңиз деп кайрылдым да. Ал киши дагы аябай сүйүндү. Анан мен дагы айттым, врачтан экини кошуп бериңиз. Бири операция жасагыдай, кийин үйрөнөм мен, жасайын дегендерден. Дагы бири УЗИди жакшы билген. УЗИди. Анткени бул операция жасап атканда эгер ачпай жасайлы десек, УЗИ ошол операция жасаган кишинин көзү болуп бериш керек да. Ал жакшы өлчөмдү көрүп бере албаса, баары бир анда көзү сокур киши жасап аткандай болуп калат да. Ушундай эки кишини дайындап беребиз. Алар чогуу барып, тиякта Кытайда операцияда чогуу болот, баарын көрөт, практика болот. Анан кайра бир келишим түзөлүп, жыл сайын биз 2-3 врачты биз дайындап, тренинг кылып берели, билим ашыртып берели деп ошол жөнүндө биз келишим түзөлү. Ага биз даярбыз деп ошентип сүйлөштүк. Толугу менен акысыз бул ошол программанын алкагында, Ооба. Анткени дагы эле баягы идеяда Кызыл Суда азыр иштеп баштады. Операцияны өздөрү, кыргыз врачтар өздөрү иштеп баштады да. Ачып дагы, ачпай дагы. Кийин ушул өнөрлөрдүн баары Кыргызстанда дагы өнүксө. Кыргызстандагы кишилер ооруганда көбүнчө Турцияга, Россияга, Германияга барып кетет. Мындан нары чет өлкөгө барып жүрүп эле. Дагы эле Кызыл Судагыдай Босогодон нары аттап чыгып эле клиникага барып жасатып алып, 2-3 күндөн кийин кайра үйүнө келиш керек. Чыгым дагы аз болот. Анан колунда жок болуп калса, биз дагы жардам беребиз. Ошол деңгээлге жетиш керек да. Бул кеңсе сэрге эмнеге керек? Сэр мен ойлогом да баягы оору неме менен иштесе бир больницабы же эмнеби депчи. Биякта көбүнчө ошо чалуулар, бир пландар менен болобу же кишилер менен жолугасыздарбы бул жакта отуруп иштегенден сырткары? Бул жакта негизи жолугушуулар көп болот. Анан бейтаптар дагы кайрылып келет. Анан мен кимге жардам берип атам? Чындыгы үйүндө акча жок, анан ошол операцияга мүмкүнчүлүгү жок болуп калдыбы же дачада чалкалап жатып алып анан жардам берсе бере берсин деп калабы, ошону изилдешим керек да. Ошон үчүн бияктан көп анкета боюнча сүйлөшүп калабыз, суроо берем, изилдейм. Анан дагы бир нерсеге маани бериш керек. Биз эмне үчүн ооруп атабыз? Бул бөбөк төрөлгөндө тубаса жүрөк ооруга чалдыкты. Мунун ата энесинде барбы? Же чоң ата, чоң энесинде барбы? Эгер жок болсо, кан маселесинен болбогон болсо, мамасы боюндагы кезде дары жеп койдубу? Же көп боенуп койдубу? Туура эмес химиялуу нерсени колдонуп койдубу? Ошол жагынан көп сурайм да. Ошол суроолор бар. Мында изилдеп кетет. Изилдейбиз да. Эгер бир туугандары болсо, ушул оору менен ооруп аткан баланын, анда бир туугандарын дагы жиберем да, УЗИге барып түшүп келсин. Балким буларда дагы болот, бирок байкалбай калды, калып калбасын деп эскертип коебуз да. Ошол достор, биз маектешип отурганча сиздин сүрөтүңүздү дагы көрсөтүп кеттик. Ушундай бир сүрөт болуптур. Жөнөкөй сүйлөшүп отурганда. Неге көз жаш? Көз жаш, менин атым Айбулак. Булак деген түгөнбөстүк нерсе. Таза, жакшылык менен. Мисалы мен ушул жумуштарымды баятан тааныштырып өттүм. Мунун барышында дагы көп көз жаштары менен бүткөн да. Анан ар бир жолу элдерге жардам бере алганымда, жыйынтыгы жакшы чыкканда, кайра өзүм толкундан көз жашым кайра агып кетет да. Бул эч качан азаптын белгиси эмес да. Бул жеңиштүүнүн, өзүңдүн аны сайын илгерилегениңдин белгиси. Ошон жакшы бир сонун аллегория катары сүрөт тартып кетсиз. Сизге жактыбы? Сонун. Дагы эмне кылып жатасыздар азыр? Кандай ойлор болуп атат? Бизнесиңиз негизи туруктуу болуп калды да азыр, Шаймандар? Бизнес туруктуу болуп атат. Шаймандар Кытайдан келип атат. Кытайдын ичинде да сатыштар болуп атат. Кытайдын ичинде дагы сатыштар болуп атат. Ал мен үчүн азыр оңоюраак болуп калды да. Анткени профессорлор менен негизи такыр жакшы тил табышып, билишип калдык.
эч качан мен моунумду сатып койгулачы деп жалдырап барбайм. Алар дагы Айбулак менен бизнес аркылуу эле иштешебиз деп андай идеядан кетти. Алар Айбулакты биз жөлөйлү, Айбулак дагы бизди жөлөп атат. Баарыбыз такыр жакшы күн көрүп атабыз, жакшы ийгиликти тең жаратып атабыз. Ошон үчүн операция болгондо биринчи мен ойлоп турат, Айбулактын шайманын иштетели деп. Ал шайман иштетилген сайын мага бизнестен акча түшөт. Түшкөн акчадан 20%, 25%, кээ бир кезде 30%ды кайра кайрымдуулукка иштетем. Ушинтип бири-бирөөнү жөлөп жүрүп атат да. Кайрымдуулук иштери менен бизнестер жакшы айланып атат. Андан тышкары профессорлор менен контакттагы тыгыз жакшы иштеп калдык да. Анан азыр ойлоп атам, Кыргызстанга бул жолу 10 баланы алып кеттимби? Августта же болсо сентябрда мен кайра Кытайдагы командаларымды алып келем, врачтарды. Күчтүү, эң күчтүүлөрүн алып келем. Буякка келип Кыргызстандын өзүндө жасайбыз. Же 10 баланы, же 20 баланы, күчүбүздүн жетишинче. Анын барышында Кыргызстандын өзүндөгү иштеп аткан врачтар чогуу операцияда болот. Алар кайра өнөрдү илгерилетүү үчүн операцияны чогуу аткарышат, чогуу үйрөнөт. Эң кийинки, эң түпкү максат ошол өнөрдүн баары Кыргызстанда калса. Кийин Орто Азияда ушундай кардио боюнча ооругандар Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркменистандан Кыргызстанга келип, Кыргызстандын врачтарына кайрылышы керек деп ошол максатта туруп атам да. Кыргызстандагы бир туугандарым мен Кытайда төрөлүп, Кытайда өсүп, Кытайдан билим алганмын. Мен көргөн жакшылыктарымды сиздер менен тең бөлгүм келет. Мен Кытайда жүргөн кезимде дагы Кыргызстан эмне болуп атат, Кыргызстандагы элдер кандай жашоодо болуп атат, кандай кыйынчылыктарга учурады деп ошол жөнүндө мен дагы жүрөгүм силер үчүн согуп турган. Ар дайым мен ойлойм, мен көп кыргызстандыктардан да Кыргызстанды жакшы көрөм, сүйөм деп ойлойм. Ошон үчүн оорубаңыздар. Ооруп калганда дагы коркпой бизге кайрылгыла. Жүрөк боюнча маселелер болсо биз чечкенге аракеттенебиз. Ошон үчүн өзүңөрдү жакшы карагыла, балдарга жакшы тарбия бергиле. Кийин ошол балдардын баары дагы элге татыктуу, коомго жараган, элге жардамы тийген жакшы балдардан, жакшы кыздардан болуп өссүн. Кыргызстан менин назарымда бүт дүйнө ичинде эң эркин, эң сонун, эң башка өлкөгө тең келбестик, тең эместик өлкө деп саналат. Өзгөчө өлкө. Өзгөчө. Ошон үчүн Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн баарыбыз кичине аракеттенели, күч берели, кубат берели. Сиздерге бекем соолук каалайм. Рахмат сиздерге. Баса сиздин канча балаңыз бар? Ошол нерсени айтпай кетип бересиз. Менин мындай эсептейли, азыр жардам берип болгон балдар Кытайда 322, Кыргызстанда жардам берип болгон 5 балабыз бар. Анан өзүм төрөгөн бир кызым бар, аты Асман. Сиз баягы кайрылган пациенттерден балдар катары көрүп Алар такыр менин балам да. Ошон үчүн элдер көп айтат, канча балаң бар? Мен бир эле кызым бар деп. Көптөрөш керек дейт. Бирок мен эгер үй бүлөмө өзүмдү эле ойлоп жүрсөм, бул жумуштардын баары калып калат. Азыр Кыргызстанга келгенден бери туугандарыңызды таапсыз? Ооба. Бул жактагы. Ат башыда, Нарында. Ооба, Нарындан, Ат башыдан. Мен чоң атам ат башылык киши. Анан кайра туугандар менен табышып, катышып жүрөбүз. Туугандардын азыр жумушка иш калбай калатабы? Убакыт калбай калды. Жумуштарды акырын азыр күндө майрам, күндө той болголу 2 ай болгон. Андан кийин акырын азайттым конокко барган жумуштарды. Могу жумуштарды бат-бат бүтүрөлү, балдар каралбай калбасын. Май айында 10 баланы алып кетейин, кайра августта кайра профессорлорду алып келейин деп ошол планда туруп атам. Эми иштеш керек, күнү эле конок болуп жүргөндө ишке ашпай калат да. Анда мен керегимен чыгып кетишим керек да. Жакшы, буюрса профессорлор келет экен, офиста отуруп ушундай жумуштар өлө тажап кетип, мындай кыйналган учурларда биз хоббилериңиз бар болуш керек, Эмне хоббилериңиз бар? Хобби болсо, ырдаганды аябай жакшы көрөм. Анан чарчаганымда ырдап коем.
сүрөт тартам. Сүрөт тартасызбы? Анан кол менен кытайча тамгаларды жазганды жакшы көрөм да. Ме тынч болуп калат. Азыр мындай кылып көрөбүз. Сизге бир барак берем. Мени тартып көрүңүзчү. Ручка менен. Мен өзүм эле ансы эле страшныймын, бирок азыр 1 мүнөт убакыт берем. 1 мүнөт элеби? Бир эле. Жарым мүнөт. Макул, 2 мүнөт. 2 мүнөттө Айбулак эже мени кандай кылып тартып көрөт? Мен Айбулак эжени тартып көрөйүн, жок таарынбайсың. Сүрөт тартканча ырдап бериңиз дейинби? Баса ырдайм деп да айттыңыз го. Тартканча да кичине бизге бир эки кайрыктардан созуп бербейсизби? Шингилдерден. Биз Кытайдын тиги Али бабаларына окшотуп калатасыңар, бир моментте көп сервисти жеткиргенге. Болот. Келиңиз Ырдап көрөйүн. Көрүүчүлөрдүн кол чабуусу менен ишкер айым бош убактысында сүрөт тартканча кандай ырларды ырдайт көрөбүз, Кайсыл тилден? Кыргызча. Кыргызчабы? Кыялымда акку болуп учуп жүрөм көл үстүнөн, көк асмандын мейкининде балык сымал эркин сүзөм. Алыс кетсем куса болуп, сагынам салкын төрүм. Алтын көлүм, ысык көлүм. Блейк. Бул акыл деген жазуу, Кытайча акыли бе к. Блак. Менин сөз атым өлө узун болмоктур го. Айбулакы менин атым. Айбулаки. 5. Айбулаки Жумаки. Достор. Могул сүрөт 100 000 сомго сатылат. Ошол 100 000 сомду кайра кайрымдуулукка иштетебиз. Бул сүрөт болсо миллионго сатылат. Кайсы сүрөт? Мынакей Айбулак эже. So cute. Ай. Достор, комментарийге жазабыз, кимиздин сүрөтүбүз жакшыраак болуптур. Албетте мен жеңет болушум керек деп ойлойм. Сон тартат экенсиз. Келди. Эмки жолу мага 1 күн убакыт бергиле, майбоек менен тартып берейин. Майбоек. Келгениңизге чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат убакыт бөлгөнүңүзгө. Сонун. Аябай кубанычтамын. Опа.